Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы баарыңыздарга дагы бир жолу ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгүн 1 август, дүйшөмбү күн, 8 ай, 2022 жыл. Кайра эле достор, ошол оң рулдуу унаалар боюнча маселе. Достор, туугандар, мекендештер, өтө кунт коюп угуп коюңуздар. Эгер бийлик өкүлдөрү көрүп жаткан болсо, мен дагы бир жолу президентке, лично мен өзүм президентке карынып жатам, достор. Угуп коюңуздар. Урматтуу президент Жапаров Садыр Нуркожоевич, сизге өзгөчө карынып. Кандай карылуу десеңиз, жакшылап көңүл буруп койсоңуз өтө жакшы болот эле. Мен кече Владивостоктогу мекендештерге карылып кеттим эле, ошол жактагы машиналар кандай болуп атат, кирип жатабы? Эгер ошол жака кирип жаткан болсо, бизге деле ачып койсун, ошол машиналар Япониядан кирип калсын депчи. Кече бир көрүүчү менен, менин катталуучу менен байланышканда ал айтты, уже жакын арада бул нерсени биз өзүбүз маселени ачпасак, жакында уже оң рулдуу унаалар деле калбай калат дейт. Оң рулдуу дегенде баягы биздеги азыр айдап жүргөн популярдуу машиналар уже барган сайын азайып атат деп айтты. 2005ке чейинки биздеги өтө популярдуу Fit Step, Accord, Stream, Odyssey, ошол машиналар азыр эми бар, алып келсе болот, көп эле, бирок 1-2 жыл ичинде азайып түгөп калат деген ойду айтты. Азыр видеону көрүп жүрүңүздөр. Бул видеодогу машиналар жылы жаңылар, 2010дон өйдө. Аларды алып келгенде дагы биздеги азыр айдап жүргөн машиналар менен баасы бирдей болуп калат экен. Дагы бир маселе, урматтуу бийлик өкүлдөрү, жакшылап кунт коюп угуп коюңуздар. Биз эмнеге карап отурабыз? Аларда конструктор распил, ошондой эле официальный деле кирип туруп, Армения, Абхазия, Россиянын учетуна коюп айдап жүрүшөт экен. Биздеги азыр мына кыргыз мекендештер, законду билгендер алып келип аткандар, ошолор бир аз кымбат болсо дагы алып келип, айдап, сатып, нан таап атышат да. Мындай айткандачы, аларга эч кандай жаман оюбуз деле жок. Просто аны баары кыла берет да. Мындай карапайым элдин күчү жетпейт, убактысы деле жок. Андан көрө ошентип кыйналып, аяктан ташып, 120 000 тралга расход кетирип, бир мекендешим айтты, азыр 30 000ге Армениянын учетуна коюп, ал жактан расход кылып, анан тралга жүктөө алып келсек, биздеги баа менен бирдей болуп калып атат деди. Ошондуктан сиздер ошол жактан эле уруксат берип, Япония менен тез аранын ичинде уруксатты сүйлөшүп, ачып бериңиздер, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Азыр мен кыскача видеону көрсөтөм, ошо Владивостокто күн сайын видеолор, то есть күн сайын машиналар кирип аткандыгы жөнүндөгү маалымат. Бул кыскача эле бир катталуу үчүн жөнөттөр, азыр ошону көрүп коюңуздар. Анан дальше улантабыз. На Владивостокто деле келип жатат. Жаңы келип турган ага. Ана степ жаңы келип тур. Сөз дук кетсе. Ана степ. Фиттен биздин сүйүүчүлөр, фит сүйүүчүлөр 2018-жылкылар, 2017. Көрүп чыктыңыздарбы, урматтуу бийлик өкүлдөрү, мекендештер, достор? Сиздер бул тез аранын ичинде бул маселени ишке ашырбасаңыздар болбойт. Кыргыз өкмөтү, бийлик, казинону колдогон бул маселени ишке ашырасыздар деген ойдомун. Себеби көрүп турасыздар, эл 100%, 100% каршы чыккан нерсени сиздер ишке ашырып атасыздар. Эл үн чыкпай эле бул нерсеге кандай көз карашта болду мен билбейм лично. Бирок элдин азыр бул нерсеге каршы чыгып, митинг кылып, анан баягындай тополоң кылышка убактысы деле жок. Азыр баардыгы нерсе кымбат, өзү менен өзү иштеп эле эмгектенип жүрүшөт, бүт эле баары. Ошондуктан элди дагы ойлоп, оң рулдуу унааларды ачып коюңуздар. Казинону колдогон өкмөт ошол маселени ишке ашырып койсун. Мен ушул нерсени
сіздерге айтат элем. Бул жалгыз эле менин өзүмдүн оюм эмес, бул элдин ою. Эл эмнеге айтпайт? Элде мага ошого каналы жок, мага ошого мен мактаныш эмес, бирок элдин убактысы жок. Эл биринчиден коркот бул нерсени айткандачы. Коркуп, бул айтканда деле эмне ишке ашып кетет эле. Каякта эле ушул нерсени өкмөт карап койсун деген ой менен эле эч ким чыкпайт дагы, чыкса дагы сиздер аны карап да койбойсуңар. Мисалы мен кече 2 күн аракта бир видео чыгардым, бир дагы бир элден башка эч ким кайрылган деле жок. Мен эртең Бишкекке барганда түз эле ошол президентке эле кайрылат окшойм. Урматтуу президент, ушул нерсени тез аранын ичине ачып бериңиз. Себеби ушинтип отура берсек, 1-2 жыл ичинде ача сыгаруу андай болот, мындай болот деп уруш тополоң менен бүтүп отуруп, ал жакта Япониядагы машиналар деле уже түгө бүтөт. Япониядан Владивостокко кирип, элди кыйнагандан көрө сразу ачып коюңуздар, мурунку деле ценен да сразу алып кирип, учетко коюп, тынч айдап жүрө берели. Ошондо достор, видеону бөлүшпөңүздөр.